Биринчи бөлүм. Ыраазычылык, талыкпас эмгек, чечкиндүүлүк жана берилгендик. Демек, мага кызмат өтөгүм келген экен да. Кара көк тарткан асмандын бери жагында кара арып сөлөкөтү көрүнгөн мүйүздүү туулгачан ат минген адам баткакты кече тизе бүгүп отура калган мага ылдыйдан шайтандын дал өзүндөй көрүндү. Мен анын жүзүн көрө албасам да, өкүмдүү чыккан үнүндө жана анын берген суроосунда эч кандай тамашанын жок экендигин сездим. Мен ага жооп берүү аракетинде сүйлөйүн дедим. Бирок негедир тамагым кургап, суусагандан өлүп бараткандай үнүм киргелденип чыкты. Бирок мен жооп беришим керек эле. Менин тагдырым жана менин ошол кезде оюма такыр келбеген Жапон элинин тагдыры да бере турган жообуман көз каранды болчу. Башымды өйдө көтөрүп, ал шайтан өңдөнгөн сөлөкөттүн тулку боюн толугу менен көргөндө, анын мени тике караган көздөрү мага олжосун тырмагы менен илип кетүүгө даяр турган ителгини элестетти. Мен өзүмө келип жооп берүүгө даяр болдум. Үнүм таза жана бир калыпта чыгып, ар бир сөзүмдү чечкиндүүлүк менен айтып жаттым. Оба, так ошондой, Нобунага мырза. Мен сизге кызмат өтөгүм келет дедим. Ал убак жерди, элди бөлгөн тынымсыз кан төгүүлөр күч алып, кылычтын мыйзамы бийлеген караңгылыктын согуштун заманы эле. Мен болсо чөнтөгүндө сокур тыйыны жок, бактысын издеп жалгыз жер кезген өспүрүм бала элем. Мен ошондой эле элди ээрчиткен лидер болууну каалачумун. Бирок менин ал каалоомдун мени канчалык алыс алып бараарын билген эмес экенмин. Менин атым Таятоми Хидайоши. Бүгүн мен бийликтин эң жогорку баскычына жеткен биринчи дыйкан, Жапон элинин жогорку башкаруучусумун. Мен ошол кездеги мага замандаш болгон 200дөн ашуун даймионун ичинен туулгандан бери укуктук эмес, талыкпас эмгектин негизинде жогорку даражага жеткен жалгыз феодалмын. Мен бул кудуреттүү эл башчы болуу жана 100 миңдеген самурайларды башкаруу үчүн жакырчылыктан өсүп чыктым. Андыктан менин жазып жаткан бул сөздөрүм башкаларга балким кандайдыр бир деңгээлде дем берип, жакшы лидер болууга шыктандырат деп ишенем. Силердин араңарда ээрчиген жолоочулары барлар, же лидерлик сапарын жаңы баштагандар, же учурда башкаларды ээрчиген, бирок өздөрү лидер болууну каалагандар да бар. Силердин бүгүнкү жашооңордогу ордуңарга карабай, кийинки беттерде берилген эскирбес сырлар жетекчилерге да, кызматчылар үчүн да пайдалуу. Менин тентек мүнөзүм, ошондой эле дел дейген кулактарым, чоң башым менен ыркыйган арык денем үчүн элдер мага маймыл деген ат беришти. Менин бою кыска жана түрүм суук. Адатта мени биринчи жолу көргөн кишилер менин кебетемди көрүп коркушат. Ушундай бийик даражада турган кишини такыр баш жана эргежээл болот деп элестетишпесе керек. Кээ бирлери мени Жапон тарыхындагы эң түрү суук лидер деп да атап жүрүшөт. Макул, ошондой болсун. Эң түрү суук лидер катары белгилүү болсом да, жашоомдо мага берилип кызмат өтөгөн адамдар көп болду. Себеби мен да аларга берилип кызмат кылдым. Берилгендиктин сыры мына ушунда. Бул жөнүндө дагы да толуктап кийинчерээк айтып берейин. Балким силер үчүн лидерликтин туу чокусуна жетүүдөгү менин ийгиликтүү жолум берилгендик, ыраазычылык, талыкпас эмгек жана чечкиндүүлүк иш аракети өңдүү жөнөкөй принциптерге негизделгендиги бир аз таңдандыраар. Албетте, бир караганда өтө эле жөнөкөй көрүнгөн бул принциптердин сырдуулугуна ишенүү кыйын. Алардын чыныгы күчүн түшүнгөн адам саналуу эле. Ал эми жүздөгөн жылдар бою урматталып, сакталып келген самурайлар кодексинин негизги өзөгүн, дал ушул принциптер түптөрүн түшүнгөндөрдүн саны андан да аз. Самурайлар кодекси курал колдонуу менен гана чектелбегендиги мага майдай жакты. Себеби мен Жапон тарыхында эң начар жоокер болгондугум белгилүү. Бирок менин эң күчтүү куралым менин акылым болду. Ошондуктан мени кылычсыз самурай деп атап койсоңор да болот. Лидерликтин туу чокусун багынтуу жолунда мен дайыма дал ушул принциптерге таянуу менен иш алып барып, мага абдан жардам берди.
Лидерлик жолунда ошол кездеги мен алган сабактар бүгүнкү күндө да актуалдуу болсо, самурайлар кодекси Жапон элдеринин эле эмес, дүйнө лидерлеринин талаптарына жооп берет. Мен Овари аймагында жайгашкан Накамура айылында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлдүм. Сокур тыйыны жок, эч кандай социалдык макамга ээ эмес, түрү суук маймылды элестеткен бала. Ошол мен, маймыл бала Хидайоши. Атам эрте эле каза болду. Ал эми өгөй атам менен мамилебиз келишпей, көп уруштук. Туруктуу бир жерде иштей албай, жумушту көп котордум. Эч кандай билимим болбогондуктан, ак сөөктөргө мүнөздүү артыкчылыктардан колдоно да алган жокмун. Бирок мен мендеги болгон мүмкүнчүлүктү пайдаландым. Ал мүмкүнчүлүк менин жакырчылыгым болду. Себеби жакырчылык мага адамдардын жашоо үчүн күрөшүүнүн маанисин түшүнүүгө жардам берди. Ошол кездеги кандуу согушка катышкан жоокерлердин 95%-ын коомдук эң төмөнкү катмарын түзгөн кишилер болгон. Мен бул кишилердин ички сезимдерин абдан жакшы түшүнөм. Себеби мен да бир кездерде алардын катарында болчумун. Бул мага алардын ишенимине жана сыймыгына ээ болууга жардам берди. Алар мен үчүн баардыгына даяр болчу. Бул менен ошол кездеги башка бир да жетекчи мени менен таймаша албайт. Тамак менен кийимге эч кандай муктаж болбогон адам аларга муктаж болгондорду түшүнө алат беле. Менин эң чоң кемчилигим, башкача айтканда, ошол кезде мен эсептеген кемчилик менин кыска боюм жана арык денем эле. Жигит катары мен да самурай болууну абдан кааладым. Бирок мага күч да, шамдагайлык да жетишкен жок. Согушкан аймактардын доорунда ар бир аймактын башкаруучу бийлигинин өзүнүн жеке армиясына гана таянуу менен жүргүзгөн. Алар жоокерлерди дыйкандардын арасынан тандап алышкан. Ал эми дене түзүлүшү жагынан эч кандай деле артыкчылыкка ээ болбогон, мага окшогон башкалардын катарында болуу абдан кыйын болгон. Мен эч качан кылычты чебердик менен колдоно алган эмесмин. Бир жүдөгөн ронин деле көчөдөгү жөнөкөй кармашта мени башымды кыя чаап таштамак. Ошондо мен, эгерде башымдан айрылгым келбесе, денемди эмес, акылымды өстүрүүм керек экендигин түшүндүм. Ошентип мен куралга эмес, акылга таянган самурай болдум. Кылычтын ордуна стратегияны, найзанын ордуна логистиканы тандадым. Лидерликтеги менин мындай ыкмам бардык атаандаштарды жеңүүгө жардам берди. Миңдеген самурайлар мени ээрчишти. Кедейи болобу, ак сөөгү болобу, бардыгы мен үчүн өз жандарын курмандыкка чалышты. Мен аларга чексиз ыраазымын. Ал эми ыраазычылык бул лидерликтин түпкү маңызы экендигин кийинчерээк түшүнөсүңөр деп ойлойм. Лидер ыраазы болгонду билиш керек. Менин тагдырымдын баяны өтө жөнөкөй. Мен жакыр, сабатсыз, тексиз болгонум аз келгенсип, боюм кыска жана түрү суук эле. Бирок бул кемчиликтердин менин кийинки тагдырымды чечүүсүнө жол бергим келген жок. Себеби менде өзгөчө сейрек жашоого болгон күчтүү каалоо бар эле. Жөнөкөй дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлүү маңдайыма жазылган болсо да, мен лидер болууну кааладым. Максатыма жетүүдө мага мүнөздүү болгон кемчиликтердин тоскоол болуусуна жол бербегенге бел байладым. Жүрөгүмдүн түпкүрүндө мен өзүмдүн башкалар мен жөнүндө ойлогондон жогору экендигимди сездим. Атам алгач дыйканчылык менен алектенип, кийин Ода армиясында жоокер болуп жүрүп, бутун кокустатып чолок болгон. Энем эптеп оокат кылуу аракетинде башка бир дыйкандын колунда иштеди. 7 жашымда атам көз жумду. Энем болсо Ода армиясынын мурунку жоокери болгон Чикуами аттуу дыйканга турмушка чыкты. Энем жаштайынан турмуштун ар кандай оор сыноолорун көрүп чоңойгон жан эле. Мен ага жакын болдум. Кичинекей бала болсом да анын кыйналган жүрөгүн сезчүмүн жана жардам бергим келчү. Ошентип энемдин жүрөгүн жеңилдетүү максаты менин тагдырымды өзгөрттү. Бирок ага чейин энемди көп кыйнадым. Мен абдан тентек бала элем. Мектепти жек көрчүмүн. Андан көрө таш ыргытып согуш ойногон мага көбүрөөк рахат алып келчү. Энем болсо мени көзөмөлдөй албай көп убара тартты. Ошондуктан билим алса бир аз тартипке келер деген үмүт менен мени буддисттердин чиркөөсүнө тапшырышкан.
Бирок мен мугалимдерди да укпай, эртеден кечке эшикте же бамбуктун жасалган найза менен көчө мышыктарын кубалап, же жыгачтан жасалган кылычты алып көпөлөктөр менен чабышып күн кечирер элем. Ошентип мен кайрадан үйгө келдим. Үйдө болсо чөп чаап, балык кармап, энеме бир аз жардам бермеш болуп жүрдүм. Ошентсе да ачка калган күндөрүбүз көп болду. Баарынан жаманы өгөй атам менен тил табыша албай, ал мени чыбык менен жазалаганды адатка айлантып алды. Бирок бир күнү апам аны көтөрө албай калды. «Хидайоши», деди ал, «сен эми мектепке да бара албайсың. Себеби кечилдер да сени кайра алышпайт. Ошондуктан мен сага соода ишин үйрөтсүн деп кошуна айылдан бир үй бүлө менен сүйлөшүп койдум». Уккан кулагыма ишене албай турдум. Мен энемди менин ишенген жалгыз тарапташым деп билчүмүн. «Кантип ушундайга бардыңыз?» деп энемден сурадым. Ал мени угуп, мени кучагына бек кысты. Көздөрүнөн аккан жаш жүзүнөн ылдый куюлду. «Эгер сен өгөй атаң менен урушканыңды токтотпосоң, кийин ал жакшылык менен бүтпөсүнөн корком. Бир күн ал токтоно албай сени катуу сабап койсочу, мен мундайды көтөрө албайм. Суранайын, бул үйдөн кет. Албетте мен сени абдан сагынам, бирок сен бул үйдөн кетишиң керек». «Жок, мен кетким келбейт. Мен сизди жакшы көрөм эне», деп ыйладым. «Мени жакшылап ук, Хидайоши», деди энем ыйлап. «Бул дүйнөдө жериң жана акчаң болбосо жашай албайсың. Мен кайрадан турмушка чыгууну калаган деле эмесмин. Бирок эптеп жан багуу үчүн ушундай жолго барууга туура келди. Эми сен да өз жолуңду танда. Өзүң үчүн да, биз үчүн да. Мага буга чейин да бир нече жолу энемдин окуу деген өтүнүчү менен үйдү таштап кетүүгө туура келген. Мындай көрүнүш бир нече жолу кайталанса да, алардын жыйынтыгы бир болду. Энем менин билим алып, туруктуу иш табуумду каалады. Мен болсо бир үй бүлөдөн бир ишти үйрөнүп аягына чыкпай, экинчи үй бүлөгө көчүп, ал жерден бир нече ай өтпөй айдалып кайрадан үйгө келип, энемен тил угуп жүрдүм. Энемди көп ыйлаттым. Анын айткан кеп кеңештерин кулагымдын сыртына калтырып, бир да жумушту туруктуу иштебей, кыялымда самурайдын кызматчысы гана болууну эңсеп жүрө бердим. Бир күнү чечим кабыл алдым. «Эне, мен үйдөн кетүүнү чечтим. Өз жолумду табайын. Эми мен атак даңкка жетмейинче үйгө келбейм», дедим. Мен ошол кезде 15 жашта болсом да, көзүмдөгү чечкиндүүлүктү байкаган энем мени токтотуу пайдасыз экендигин билди. Көзүнө жаш алып узатып жатып, энем колума бир оор баштыкчаны карматты. Анын ичинде 1 жылга жетерлик күрүч келгидей жез тыйын бар экен. Мага окшогон жаш бала жалгыз жер кезип, кандай кыйынчылыктарга туш болоорун энем билип турду. Балким кайрадан көрүшпөй калабызбы деп да корксо керек. Энем ал тыйындарды мага мурас катары сактап жүргөн экен. Бул ошол кездеги иштеген жумушу бар дыйкандар үчүн да чоң байлык болчу. Энем байкуш бул акчаны кантип таап чогултту болду экен. Ошондо мен энем мени канчалык жакшы көрөрүн, мен үчүн кандай гана курмандыктарга барарын түшүндүм. Өмүрүмдө биринчи жолу чыныгы ыраазычылыкты сездим. Ал күнү Накамурадан мен билген жалгыз айылдан чыккан баткак жол менен кетип бара жатып, энемдин жашоосун жеңилдетүү чечимин кабыл алдым. Мен сөзсүз бутума туруп, энемди талаа жумушунан куткарам. Ал кыялында көрбөгөндөй ыңгайлуу шарттагы жашоону тартуулайм деп өзүмө убада бердим. Мендеги ыраазычылык сезими өзүмдү оңдоого жана башкаларга жардам берүүгө болгон күчтүү каалоону ойготту. Көпчүлүк ойлогондой, лидерликтин маңызы башкалардын кызматын көрүүдө эмес, тескерисинче башкаларга кызмат өтөөдө. Башкаларга дем берип, аларды өзүнүн артынан ээрчиткиси келген киши биринчи кезекте ыраазычылык сырын билүүсү зарыл. Лидер ыраазы болууну билиши керек. Лидер башкалардан көп иштеш керек. Жумуш издөө максатында бала кезим өткөн үйдү таштап кетүү менин жаңы жашоомдун башталышы болчу. Менин биринчи барган жерим Киосу болду. Ал жерден акчамдын
көбүн кийим тигүүчү ийне сатып алууга жумшадым. Ийне кымбат болгону менен баштык тыйынга караганда көтөрүп жүрүү жеңил экен. Себеби ошол кезде эл арасында пахтага болгон талап жогору эле. Ал кийим тигүүгө эле эмес, аскердик керектөөлөргө да жумшалчу. Мен сатып алган ийнелеримди айылдагы тигүүчүлөргө жана самурайлардын үй-бүлөлөрүнө сатууну чечтим. Мага окшоп жер кезген сатуучуга өзгөчө мындай ишти биринчи жолу өздөштүрүп жаткан 15 жашар балага жашоо кыйын болду. Ийне сатып алгандан калган акчам бат эле түгөнүп, ар кандай жумуштарда тазалоочу, жыйноочу, ташуучу иши кылып эптеп кара курсагымды тойгузуу максатында кандай гана жумуш болбосун иштеп акча кылып көчөдө уктаган, жада калса кайыр сураган күндөрүм да болду. Акырындап акчасы аз жана убактылуу болсо да ар кандай жумуштарды табылып жатты. Кандай гана жумуштарда иштебедим. Жыгач уста, темир уста, челекчи, балыкчы, чөп чабуучу, от жагуучунун жардамчысы, май сатуучу, бычак курчутуучу, кыскасы мен иштебеген жумуш калган жок. Соода иши боюнча кардарлардын жана жумуш берүүчүлөрдүн каалоосун жана оюн окуу, элдин маанайын билүү боюнча мыкты адис болдум. Марттык менен сараңдыктын, ыраазычылык менен жүзү каралыктын, кең пейилдик менен арамзалыктын күбөсү болдум. Адамдар ортосунда мындай социалдык жана соода мамилелерине байкоо жүргүзүү менен мен адамдардын мүнөзүнө баа бергенди үйрөндүм. Акырындап адамдардын ички дүйнөсүн терең түшүнө баштадым. Байы болобу, кедейи болобу, социалдык макамдардын бардык тепкичиндеги адамдардын оюн окуганды жана алардын ишенимине киргенди үйрөндүм. Ошентсе да менин кыялым мындай жалданма жумуштун чебери эмес, самурай болуу эле. Бул максатта мен Имагауа уруусуна отурукташкан Сунпо шаарына жол тарттым. Имагауа уруусу ошол кезде Тынч океандын жээкте жайгашкан 3 аймакты башкарган абройлуу самурайлар тукуму болгон. Белгиленген жерге жетүү үчүн Жапониянын түндүгү менен түштүгүн бириктирген чыгыш деңиз жолу менен жумалап жол жүрдүм. Жолду карай Имагауадан кантип кызматка алууну сурайм, ошол тууралуу ойлонуп келдим. Бир күнү көпүрөдө эс алып отурсам, Масышута тукумунун Наганори деген вассалы ат минип жанымдан өтүп калды. Кийин ал менин биринчи көргөндө бул маймылга окшогон адамбы же адамга окшогон маймылбы деп ойлогонун айтып берген. «Эй бала, сен кайдан болосуң?» деп сурады Наганори өөдөдөн төмөн карап. «Овари аймагындагы Накамура айылынан болом. Самурайдын колунан жумуш издеп, чыгыш тарапка бара жатам» деп жооп бердим. «Сага окшогон илмийген кодону жумушка алчу бирөө бар бекен?» деп Наганори каткырып күлдү. Өзүңүздүн деле кебетеңиз мырзага окшобой турат. Менин кебетем сизге эле жакпай турса, ал башкаларга жакпайт деп айтууга болбойт да. Ал менин мындай күтүүсүз жообума табасы кана каткырып күлүп, улам бир нерсе сурай берди. Ошентип мен абройлуу самурай тукумунун өкүлү болгон Наганоринин көңүлүнө татыдым. Наганори мени Масушута сарайына алып барып, башка вассалдарга өзгөчө бала деп тааныштырды. Менин алардын мага ыргыткан жаңгактары менен курмаларын сугалактанып кемиргеним баарын күлдүрдү. Алар да мени маймыл деп атай баштады. Көп өтпөй самурайлардын баарына таанымал болдум. Кардым жарылгыча 2 маал тамак ичип жыргап калдым. Ошентип Масушута уруусу менин жаңы турмушум башталды. Масушиталар башында белгилүү генерал жана искусство сүйүүчүсү Йошимото турган Имагауа уруусунун карамагындагы вассалдар болгон. Самурайдагы менин биринчи кызматым бут кийим тазалоочу болду. Бут кийим ташуучунун милдети эртеден кечке мырзанын артынан ээрчип бут кийимин чечип кийдиргенден сырткары майда чүйдө тапшырмаларды аткаруу болгон. Кийинки кызматым үй кызматчысы болду. Үй бүлө мүчөлөрүнүн кийим чечүүчү жайына көз салып, аларды кийинтип чечингенге жардам бердим. Акыры мен кампат жетекчиси болуп көтөрүлдүм.
Өз милдетимди так аткарган үчүн мени баалуу кызматчы деп билишти. Масушита мырза болсо мага Накамура деп мен төрөлүп өскөн жердин атын ыйгарды. Ал менин биринчи фамилиям эле. Мен кампа жетекчиси катары ролүм менен абдан сыймыктанчумун. Кампанын сактыгы мен үчүн эң башкы милдет эле. Ал үчүн ит да багып алгам. Мага чейин кампадан буюмдар жоголгон учурлар көп болгон экен. Менин келээрим менен жоголтуулар токтоду. Мен бул жумушумду дагы деле буга чейинки бардык жумуштарымды сүйүп иштедим. Себеби мага берилген ар бир жаңы тапшырма, алар канчалык жөнөкөй болсо да ийгилик тепкичиндеги өйдө карай бир кадам менен барабар эле. Ал эми келишимдүү келбетим болбогондон кийин мен жумушка болгон берилгендигим менен гана башкалардан айырмалана алмакмын. Ошентсе да сырттан келген адамдын кызматтан тез көтөрүлүшү ич күйдүүлүктү жаратпай койбойт экен. Бир күнү ичи таар бир кызматчы мен кайтарган кампадан буюм жоголду деп мага жалган жалаа жабышты. Башкалары да ага кошулуп, дагы башка күнөөлөрдү коюшту. Акыры Наганори менин эч кандай күнөөм жок болгону менен Масушита сарайында пикир келишпестикти жараткандыгымды билдирди. Ал мага жан тартканы менен мага тишин кайрап калган сарайдын башка кызматчыларын кетире алган жок. Ал мени кетирүүгө аргасыз болду. Мен өзүмдүн күнөөлүү эмес экенимди айттым. Ага каршы болгонумда Наганоринин ачуусу келип, мени каяша айттың деп урушту. Мен ыйлап жибердим. Ошол замат Масушиталар сарайынан чыгып кеттим. Мен анда 18 жашта элем. Жумуштан чыгып калуу мен үчүн чоң сокку болду. Бирок мен өзүмө бат эле келдим. Менде мени турган турпатымда баалай турган кимдир бирөө сөзсүз табылат деген ишеним бар эле. Мен турмуштан алган тажрыйбаларымды жакшы же жаман деп бөлүп кароодон пайда чыкпаарын түшүнө баштадым. Андан көрө алардан сабак алууну пайда көрдүм. Кийин ийгиликке жетишип, андан бир топ жыл өткөндөн кийин бала кезимде мага жардам бергендерди эстеп, алардын жакшылыгын кантип кайтарып берем деп ойлодум. Мени кызматка алып, кийин кызматтан бошотууга аргасыз болгон Масушита вассалы Наганорини издедим. Бала кезимде мага кылган жакшылыгы үчүн ага жеке ыраазычылыгымды билдиргим келди. Тилекке каршы Наганорини таба алган жокмун. Анын ордуна уулу Юкусинога жер үлүшүн берип, кийин аны жетекчи кылдым. Колумдан келишинче жакшылыкка жакшылык менен жооп берүүгө аракет кылдым. Колунда жок адам, колунда бар адамды талыкпас эмгек менен гана жеңе алат. Талыкпас эмгек сыры мына ушунда. Лидер башкалардан көбүрөөк иштеш керек. Кыйын учурларда чечкиндүү болгула. Масушиталар сарайындагы кызматымдан ажырагандан кийин, мындан 3 жыл мурун ошол көпүрөдөн жолуккандай туш келди бирөөгө иштей бербей, кимге иштөөнү өзүм тандоону чечтим. Бирок кимге иштейм? Өзүм туулуп өскөн Owari'де Ода Набунага деген бир жаш аскер башчы бар эле. Анын атасы Набухиденин колунда бир кезде менин атам да кызмат кылган. Набунаганын согуш талаасындагы тайманбастыгы үчүн вассалдар аны согуш чагылганы деп атап алышкан. Анын коомдогу аброюн жана өзүмдүн жеке байкоолорумду эске алуу менен мен Нобунаганы мага ылайык иш берүүчү гана эмес, мыкты устат да болуп берет деген чечимге келдим. Нобунаганы жаңы устат катары тандаган соң анын көңүлүн кантип өзүмө бурдурам деген суроо жаралды. Каалоом канчалык күчтүү болуп шыктанып турганым менен мактана турган же макамым, же тегим, же жоокер катары аброюм, эч кандай артыкчылыгым жок болчу. Менин жакшы билгеним бир гана соода иши болду. Башыман кечирген күнүмдүк соода иштери мени буюмдар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн чыныгы базар баасын айырып берүүгө үйрөткөн. Ал эми менин байкоомдо өздөрүн мындай иштен оолак сезген самурайлар көпчүлүк учурда соодагерлердин курмандыгы болушчу. Жакырчылык мага ар бир тыйынды үнөмдөөнү үйрөттү.
Ушул билгеним менен Нобунага мырзаны таң калтыра алсам кана. Ал чечкиндүүлүктү жана адамды тегине эмес, аткаруучулук жөндөмдүүлүгүнө карата баалаган киши экенин сездим. Кийин ал туура болуп чыкты. Планымды ишке ашыруу максатында Ода уруусунун сарайында иштеген бирөө менен таанышып, Нобунага мырза кайсы күнү кайда барарын так айтып берүүсү үчүн чөнтөгүмдөгү акыркы 100 жез тыйынды бердим. Бул менин жашоомдогу эң маанилүү салым болду. 1554 жылы жаз мезгилинин биринчи кечи. Мен Оваринин четинде ага чектеш Мино аймагына жакын жерде жашаган бир ак сөөк үй бүлөнүн короосун куурчаган чоң дарбазанын жанында бадалда Нобунаганын келүүсүн күтүп жашынып жаттым. Бул менин жаш аскербашын бул үйдүн алдында 3-чү жолу күтүшүм. Биринчи жолу мен аны утурлай жолго чыкканда ал аты менен бат эле өтүп кеткен. Экинчи жолу мен аны атынан кыйкырып чакырганда капыстан күн күркүрөп үнүмдү угузбай салган. Анда мен шөмтүрөп жаанда калгам. Бул жолу ийгилик мен тарапта болду. Нобунага мырза дарбазаны утурлай атын акырын бастырып келе жатканда мен анын алдынан чыга калып, чекем жерге тийгиче башымды ийип чөгөлөп отура калдым. Нобунага мырза, менин кызматым сизге болсун, деп кыйкырып жибердим. Ат үстүнөн ал мен тарапты сүрдүү карап, демек мага кызмат өтөгүң келген экен да, деп сурады. Так ошондой, Нобунага мырза. Мен сизге кызмат өтөгүм келет, дедим мен. Бул кичинекей маймыл өзүн менин керегиме жарайм деп ойлойт го, деп өзүнчө сүйлөндү. Бул суроо эмес эле, бирок мен ага баары бир жооп берүүнү чечтим. Ооба мырзам, мен сиздин керегиңизге жарап калышым мүмкүн, деп ишеничтүү жооп бердим. Ал боюн көтөрүп, макул, ошондой болсун дейли, деди. Жанымдагылар да уксун дегенсип үнүн үктөм чыгарып, мындайлардын бирин кызматка алуу мага канча турат деп ойлойсуңар? Нобунага өзүнүн бул суроосуна кимдир бирөөнүн даап жооп берерин деле күткөн жок. Ал сөзүн андан ары улантты. Бир киши бир жылда 135,5 килограмм күрүч жесе, ага мисо, туз, жашылча, нокот, 10 күн сайын балык же илбесин эти, тамакты даярдоо жана ташууга кеткен чыгымдарды кошкондо күрүчтүн наркы менен эсептегенде дагы 114 килограмм күрүч, ага 2 даана кийим, ичимдикке жана башка майда чыгымдарга кошулганда буга окшогон маймыл менин 249 килограмм күрүчүмдү жейт экен да. Бизди тегеректеп турган аскерлер үн катпай жер карап туруп калышты. Аларга тааныш болуп калган бул жеме аралаш насаат Нобунаганын маанайын жоктугунун далили эле. Буга сенин оюң кандай, маймыл? Сенин кызматың ушул чыгымдардын баардыгын жабат деп ойлойсуңбу? Деди Нобунага мазактаган үнү менен мага кайрылып. Олку-солку болбой дароо, ооба мырзам, деп жооп бере салдым. Менин кызматым кеткен чыгымды 2 эсе, жок, 3 эсе актайт. Кантип? Деп кыйкырды ал тизгинин тартып. Үнөмдөө аркылуу, мырзам, үнөмдөө аркылуу, деп сабырдуу жана ишенимдүү жооп бердим. Ошол күндөн тартып мен Нобунаганын кызматына расмий кириштим. Алгач жөнөкөй кызматчы болгонум менен ал орунда көпкө калганым жок. Бир чечкиндүү кадам менин тагдырымды бүтүндөй өзгөрттү. Ал силердикин да өзгөртө алат. Мындан 20 жыл мурун колдон чыгарып жиберген мүмкүнчүлүгүн эстеп өкүнүп отурган адамдын кебетесин кийбей, силер да келген мүмкүнчүлүктү өз учурунда кош колдоп тосуп алгыла. Ийгилик чечкиндүүлүктү, тайманбастыкты сүйөт. Ал эми лидер чечкиндүүлүк сырын колдоно билиш керек. Кыйын учурларда чечкиндүү болгула. Лидерге берилгендик менен кызмат өтөгүлө. Ода уруусуна кызмат өтөө менин лидер катары калыптануу жолумдагы эң маанилүү бурулуш болду. Нобунага менин аскердик эмес иштердеги өзгөчө шыгымды баалады.
Ал менин ийгиликке жетүүмө шарт түзүп берди. Мен анын кандай тапшырма бербесин баарын аткарган сыйкырдуу таякчасы болдум. Бул кызматка алгач жаңы келгенде аз уктап уйкум канбай да жүрдү. Кызматчы катары кожоюн кайсы маалда чакырбасын кашым башым дебей, мен ал кайсы маалда күндүзбү же кечиндеби куш салууну же ат менен сейилдегенди каалабасын аны алдын ала билип, баардыгын даярдап коюшум керек эле. Анын үстүнө ал бир эмес бир нече ат кармачу. Кайсы күнү кайсы атты минерин да күн мурунтан билип, ээрин токуп коюуну менин милдетим болгон. Башкасын айтпай эле коеюн. Чынын айтсам, Нобунаганын өзүнүн мүнөзү жапайы атты элестетчү. Мага берилген тапшырмалар кыйын болгону менен ага татыктуу болчу. Мен өзүмдү Нобунагага кызмат өтөө менен эле чектеген жокмун. Нобунагага кызмат өтөө мага Ода уруусунун жана башка уруулардын абройлуу өкүлдөрүнө байкоо жүргүзүүгө жакшы шарт түзүп берди. Уруулардын өз ара саясат тууралуу талкууларын угуу жана согушкан аймактардын доорунда жат көрүнүш болуп калган ар кандай чагымчыл иштерге күбө болуу мага абдан жакчу. Эң башкысы менин талыкпас эмгегим лидердин ишенимине кирүүгө жардам берди. Менин эң негизги эрежем мыйзамым да башкалардан 3 эсе көп иштөө болду. Башкалар сыяктуу эле Нобунага мырза мени маймыл деп чакырчу. Кийин жашым өтүп калганда ал мени чачы жок келемиш деп атап да жүрдү. Мен сырткы келбетимден абдан уялчумун. Бирок лидерлер кемчилигин артыкчылыкка айландыра билгенди үйрөнүш керек. Бир күнү Нобунага мырза менен куш салууга чыгып калдык. Куш колдон чыгып, бийик бактын башына учуп барып, боосуна чалынып чыга албай калды. Маймыл, кушту бошот деп кыйкырды Нобунага. Мен эч качан өзүмдөн жогору тургандардын өтүнүчүн эки кылган эмесмин. Кандай гана тапшырма болбосун кубанып аткарчумун. Мен бул үчүн сыймыктанамын. Макул мырзам, деп шимпанзеге окшоп бактын жанына эпсиз басып бардым. Мен кичинекей маймыл, кандай гана тапшырма болбосун аны бат эле аткарып салам, деп өөдө карай тырмалаңдап чыга баштадым. Карап тургандардын баардыгы кат-кырып күлүп жатып калышты. Тамашаны билүү жана берилип кызмат кылуу лидер болом дегендер үчүн абдан маанилүү сапаттар. Бир жолу кыштын кырандай суук күнүндө Нобунаганы анын бут кийимин кармап эшигинин алдында күтүп туруп калдым. Мен өзүм тоңуп турсам да анын бут кийимин жылуу турсун деп көкүрөгүмө бекем кысып турдум. Эшиктен чыга келген Нобунага мырза менин мындай берилгендигимди көрүп абдан ичи жылыды. Көп өтпөй мен кызматымдан көтөрүлдүм. Силер башкаларга берилгендик менен кызмат өтөсөңөр, алар да силерге берилгендик менен кызмат өтөйт. Өздөрүн башкаларга арнай билгендер гана лидер болууга татыктуу. Элди ээрчитүүнү каалаган адам берилип кызмат өтөө сырын билиш керек. Өзүңөрдү лидерлерге арнагыла. Жетекчилер кол алдында иштегендер жана самурай. Кээ бир кишилер ыраазычылык, талыкпас эмгек, чечкиндүүлүк жана берилгендикти көңүлгө арзыбаган өтө эле жөнөкөй түшүнүктөр катары кабыл алаар. Ошентсе да айланаңарга көз чаптырып көргүлөчү. Байкасаңар, ыраазы болгонду билбегендер бактысыз адамдар, ийгиликке жетишкен адамдар талыкпас эмгектенгендер. Ал эми ийгилик билсеңер чечкиндүүлүктү коштойт. Ата-энеңе, балдарга, жетекчилерге, кол алдында иштегендерге болгон берилгендик 3 эсе кайтарымдуу болот. Балким бул жөнөкөй түшүнүктөр лидерге эмес, жолоочуларга гана тиешелүү деп ойлогондор да болоор. Бирок лидер болуп, элди артынан ээрчитем дегендер биринчи кезекте башкаларга кызмат өтүүнү билиш керек. Бул принцип жетекчилерге да, алардын кол астында иштегендерге да тиешелүү. Ыраазычылык, берилгендик, талыкпас эмгек жана чечкиндүүлүк 4 жөнөкөй гана сөз. Самурайлардын жан дүйнөсү, лидерликтин түпкү маңызы дал ушул 4 сөз. Ал эми аларды колдоно билген адам мен жеткен ийгиликке жете алат.